тыңдаушылар. Сілер австрийский Алтай деп телеграм каналды көріп жатығар. Бүгін 25 апрель 2020 жылдың 4 күн болды Австрияда карантин жарияланған кейіннен. Оору улустун доозу мындай 15134 киши оору, 198 киши катуу ооруда, аппараты ИВЛ'дерлер тузаланып жады, 608 киши божоп калган. 24 сентябрдан ала 11 октябрга жетирип болуп турган Октябрь фестке түңөй Вен Визен деп пивной фестиваль база жабык. Федеральный башкартуу Австриянын 2-3 колбу оорулар келбесин деп ол толкунан коруп албатысын жаан байрамдарды, демонстрацияларды өзү жаап салган. Менин нөкөрүм Михайлов Сергейдин газетте врачтар клаптарла пиштерге тиштетип турган кийинен ол бул чыралдын кийининен мен кычырдым. Онда Максимов деп башкартуунун пресс-секретари Харахордин билген деп ол Бишту больницанын ишчилери общежитиеде жатар этип өнөтөйүн ары жатырышкан. Мен боюм алдымдан мынайды айтып жатым. Ол жаан жастыра качан Харахордин тыйын оору, ол смертельный өлүмдүү ооруну эмдеп турган врачтарды общежитиеден клаптарлы жидиртип, как бомжтарчылап оны жатырышкан өнөтөйүн эткени ол кушту жаман болор. Онун улам 1 час өткөн кийин Михайлов деп менин нөкөрүм Россиядан ачты, Алтын тояк деп гостиницадан көчүрген керегинде. Онойдо ол Максимов найда төгүн деп жат. Ачтылап туруп австрийский Алтаец мен Кудермеков айдар ол соолундарды боюмда аптырам деп. Жок не. Меге ол инсайдерлер, ол улус бойлары комодап айтып турган. Мен onun жантайын чыгара айтып тургам. Ол уурчы преступник Байрышевтің каршылуу керектерин, ол УАЗик туурдала Николай Кестелевтің мен дұрсоғанан ақша вымагачтаганы, ол үзе преступленияларды мен оны үзе албатыга жарлап еткем. Онан кийин ол жаңда отурган уурчы немелер коркугулап турган. Онан ула мен иштегилеп баштаган. Вот ондай солундар. Көрөр кандай бүгүн жылуу, жазгы күн үзе чечектеп жат. Улус мында ары бери баскындап ашанып жүрлеп жетилер. Көрөр. Жакшы жүрөр.